Саламатсыздарбы? Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча 11-ci сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жаратылыш жана экология. Сабактын максаты жаратылыш жөнүндө маалымат алышат. Аны менен бирге кыргыз тилиндеги бөлүкчөлөр менен таанышышат. Бөлүкчөлөрдү сүйлөө кебинде колдоно алышат. Лексикалык каражаттар го, же, эң, өтө, абдан, түк, чылк, эч, такыр, ыя, белем, бейм, кадим, гана. Жаратылыш бизди курчап турган дүйнө. Бирок биз дайыма эле табияттын сырларын, кооздугун байкай бербейбиз. Карагылачы, дүйнө кандай кооз, түркүн түстүү гүлдөр, алардын үстүндө учуп жүргөн көпөлөктөр, арылар, жердеги курт кумурскалар, сайрап жаткан куштар, булуттардын арасынан нурун төккөн күн, согуп турган жел, асман, тоолор, шаркыратмалар. Булардын баары адамды суктандырбай койбойт. Биз ушундай кооз дүйнөдө аз гана убакыт жашап өтөбүз. Ал эми табият болсо түбөлүктүү, ал өлбөйт да, токтобойт да. Ал улам өзгөрүп, өнүгүп, жашоосун уланта берет. Улам өзгөргөн сайын табияттын кооздугу артып, жаңырып, жашарат. Демек, табият карыбайт дагы. Биз ушундай дүйнөнү баалап, бизден кийинки муундарга сакташыбыз керек. Сактагын, сүйүп жерди, сүйүп сууну, ал эми көзгө илинбес жандыктарын, өлтүрүп жан дүйнөңдүн жырткычтыгын, коргогун жаратылыш жандыктарын. Төмөндө жаратылыш жөнүндө айткан белгилүү адамдардын учкул сөздөрүнө көңүлүңүздөрдү буралы. Жаратылышка болгон сүйүүңүздү сактаңыз, анткени бул искусствону көбүрөөк түшүнүүнүн чыныгы жолу. Жаратылыш жөнөкөйлүгүнө ыраазы. Биз жаратылышка баш ийгенде гана үстөмдүк кыла алабыз. Жер поэзиясы эч качан өлгөн эмес. Жаратылыш бүтпөгөн же бекер нерсени жасабайт. Жогоруда жаратылыш жөнүндө текст менен таанышып, андан соң жаратылыш жөнүндө улуу, ойчул адамдардын айткандарына токтолдук. Ошону менен бирге кыргыз тилиндеги бөлүкчөлөргө да кайрыла кеттик. Өз алдынча лексикалык мааниге ээ болбогон, айрым сөздөргө же сүйлөмдөргө ар түрдүү кошумча маани киргизүү үчүн колдонулган кызматчы сөздөр бөлүкчөлөр деп аталат. Бөлүкчөлөрдүн төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Чектегич бөлүкчө, күчөткүч бөлүкчө, аныктагыч бөлүкчө, божомолдогуч бөлүкчө, таңгыч бөлүкчө, сурама бөлүкчө, ырастагыч бөлүкчө жана салыштырма бөлүкчө.